Форумга Кыргызстандын Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын жаштары барды. Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Байыш Юсупов баштаган жаштарды чек арадан өзбек тарап майрамдык шаң менен тосуп алды. Келечекти терроризмсиз курабыз деген форумду Фергана облусунун бийлиги ачып берди. Анда экстремизм, терроризм деген терс көрүнүштөрдү келечек ээлери болгон жаштар менен бирге жок кылабыз деп ишенимдүү айтылды. Ал эми Байыш Юсупов Ош облусунун атынан Фергана облусунун акимине ала барган белегин тапшырды. Наша молодежь, наши дети, можно сказать. Мен сиздерге төмөндөгүлөрдү айткым келет. Кымбаттуу жаштар, балдар, сиздер биздин келечегибизсиздер. Учурда өлкөдө түрдүү терс көрүнүштөр жайылган. Бирок биз силерге ишенебиз. Өлкөгө тынчтык жана биримдик орнотосуздар. Сиздерде келечек ээлери бар, биздин мамлекет тынчтыкта өкүм сүрөт. Силер буга болгон күчүңөрдү жумшайсыңар деп ишенип айта алабыз. Каалоорум чың ден соолук, Кудайым ар дайым колдоп жүрсүн. Дагы бир жолу Ош облусунун атынан сиздерге ийгилик каалайм. Позвольте мне от имени делегации Ошской области. Жыйындын жүрүшүндө активдүү жаштар экстремизмдин терс жактарын айтышып, жаштарды терс көрүнүштөргө эмес, спортко, маданий иш-чараларга, илим-билим менен жаштарды алектендирүүгө, маалымдуулук менен байытууга үндөө учурдун талабы экендигин белгилешти. Коңшу өлкөлөр менен биргеликте терроризмсиз коомду куруп, мындан арыда мамлекетти өнүктүрүү жаштардын башкы милдети экендигин моюндашты. Келечекте терроризмсиз курабыз деген бул келечек алдыда келе жаткан заман. Келечек биздин жаштарыбыздын колунда. Демек, спорт бул терроризмге каршы эң негизги күчтөрдүн бири деп эсептейм. Экинчиден, спортко байланыштуу өзбек досторубузда, өзбек элинде дүйнөнүн, как сказать, есть мировые звезды бокса, Бектемир Беликозыев, как мы знаем. Хасанбаева Дусматова, ошондой эле биздин Кыргызстандын олимпийский призерлор Канатбек Бегалиев, Түгүнбаев, Тажикстандын Зухра Холова, кикбоксинг боюнча Азия чемпиондору. Ушул дүйнөлүк жылдыздарды бириктирип, жыл сайын ушул эле темада бир чоң масштабтагы метештерди өткөрүп, жылдыздардын баарын чакырсак, бул бир чоң секирик болот деген ойдомун. Форум илимий практикалык конференция, спорттук мелдештер жана Фергана мамлекеттик университетинин жанында кол өнөрчүлүк жарманкеси менен уланды. Мында өзбек улуттук өнөрчүлөрүнүн көргөзмө куралдары жана Кыргызстан, Тажикстандан барганда делегаттардын эмгектери коюлду. Андан соң жаштар Фергана шаарынын тарыхый жерлерине саякат жасашты. Анда арманга айланган өмүр деген аталышта терроризмдин жана адам сатуунун курмандыгы болгондор тууралуу Өзбек Республикалык Орус драм театрынын актер, актрисалары тарабынан театрлаштырылган оюн зоок көрсөтүлдү. Иш-чара Фергана шаарындагы 25 000 адамдын катышуусунда 3 мамлекеттин эстрада ырчыларынын биргеликтеги гала концерти менен жыйынтыкталды. Кийинки форум Ош облусунда улантыла турган болду. Фероза Ашымбаева, Бөгсөн уулу, жаңылыктар.